Саламатсыздарбы туугандар. Мына жакында эсиңерде болсо, менин студияма, менин үйүмө Акылбек Куштаев деген таланттуу жигит, бир жагы мен жердешим, бир жагы мен иним деп койсом болот, келип кеткен болчу. Ушул Максат экенин жазган ушул канча бир чыгармалары же болбосо канча бир өнөр адамдарына жазып берген аранжировкаларыңыздын баардыгын мен угуп жүрүп, анан ушул элдин акыр жагында барайынчы дедим да кененирээк депчи. Болбосо хотя биз канча жылдан бери жердеш болсок дагы, аке-өкө болсок дагы, үзөңгүлөш болуп тааныш болсок дагы, мен биринчи жолу студияга келип отурам. Ак Жолтой аябай аурасы жакшы, сонун студияга Максат эке куткузсаң. Ошол Акылбек Куштаев бир жакшы сунуш менен келген болчу. Рыспай атабыздын бир топ ырларынан попурри жасап берсеңиз жакшы болот эле деп. Тааныш болсок дагы, мен биринчи жолу студияга келип отурам. Ак Жолтой аябай аурасы жакшы, сонун студияга Максат эке куткузсаң Кудайым. Мен Максат экеге кайрылганымдын себеби Максат эке мен өзүм ырыспайчы болгондуктан Ырыспай агайдын чыгармалары менен көбүрөөк жашагандыгыман, анан ушул Ырыспай экенин бир азын оолак чыгармаларына бир аранжировка жаздырайын деп келгем. Себеби Максат экеге кайрылганымдын себеби Максат экенин Ырыспай агайыбыз ушул Аяш атасы болгон экен. Максат эке кичинекей кезинен а кишилер менен аралашып, ар бир нерселерине күбө болуп жүргөн адам катары Максат эке көбүрөөк ошол Ырыспай экенин чыгармаларына көбүрөөк жакшы краскаларды бере алат деп ишенип, анан ушу сизге кайрылдым. Мен буйрсам мына жасап бердим. Мен ойлойм жакшы эле болду. Себеби мен сложный кылбадым. Мен мындай уккулуктуу, жеңил жасап бердим. Вот. Ушул ырлар 3-4 тональностьтерде жасалды. Ушул Акылбектин суроосу боюнча. Мен Кудай буйрса ушул темаларды клавишада эле ойнодум. Мындай аккордеондун звугу менен ойноп салдым пока. Кийинчерээк Акылбек кааласа өзү аккордеону менен ойнойт, үстүнөн обонун, то есть обондору. Вот, азыр кун салып угуп коюңуздар. Приятного прослушивания.